Азыр эми мына координациялык кеңеш курулуп, ушул азыркы келип чыккан окуяны кайрадан укук талаага алып келүүгө аракет кылып жатышат. Биринчиден мен ошого чакырам жана буга колуман келиши жардам берем. Азыр мен легитимдүү президентмин. Албетте менден дагы көз каранды. Бирок азыр бийлик талашып жаткан топтор эки жат эмес, абдан көп топторго бөлүнүп кетишти. Ошолордун амбициясы коркунучсуу болуп турат. Тилекке каршы мына бөлүп жаруу, азыр мына түндүк түштүк маселесин чыгарууну аракет кылып жатканы да жок эмес бар. Кыргызстанды өзүбүз гана жеп бүтпөстөн башкага дагы жем кылып алуу коркунуч турат да. Ошондуктан азыр бир гана нерсе керек. Азыр столго отуруп, акыл эс менен талаш тартышты кызмат бөлүшүн токтотуп, тилекке каршы мына инвесторлор бизден мына качып бүгүн да кайгылуу чачты бизди койгоп бериле деп. Азыр пандемия күчүндө мына азыр турат. Мына кыш келе жатат. Кырдаал оңой эмес да, оңой эмес, өтө оор. Мына пандемиядан кийин 30 миллиард сомго жакын мына бюджеттен чогулта албай калдык. Мына Кытай менен чек ара жабылып, экономикасы токтоп карантинден. Мына бүгүн да окуп калдым, жер үйдү өрттөп жибер дегендердин угуп мына жүрөгүм ооруп жатат да. Ошондуктан столго отуруп болор иш болуп калды. Укукту талаага алып келип, шайлоону өткөрөбү, кызмат бөлүшөбү, баарын укуктук талаада жасаш керек да. Анткени көрүп турабыз, мына көчөдө жүрүп пикыргандар кызмат келе башташты. Ошондуктан абалдан тезирээк чыгыш үчүн ошол тың чыкма жигиттерибиз, азыр амбициясы көп кайсы топтон болбосун, мына баарыбыз жигиттерибиз чыгып атышат. Эми ошолордун колуна жоопкерчиликти берип, мен бул салага көмөктөшкөнгө даярмын да. Мына ири отуруп түз кеңеши сүйлөшүү деген маселени айтып калдыңыз. Чогуу отуруп сүйлөшүп, алар менен кызматташууга сиз даярсызбы? Мен легитимдүү президент катары, менин ролум чоң легитимдүү президент катары. Ошондуктан мен бириктирүүчү арбитрлик милдетти аткарыш керек. Жана ушул абалды турукташтырууга келген бардык күчтөрдү чогултуп сүйлөшкөнгө мен даяр болушум керек. Бул менин милдетим. Менин негизги ролум ушул болот да буюрса. Мен даярмын.